Ovda London BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Владимир Путин Россиянын президенти катары 4-чү жолу ант берди. Ал элдин жашоосун жакшыртам деп убада кылууда. Качкындар Европа биримдигине кирип жаткан жаңы жол өзүнүн өтө опурталдуу экенин көрсөттү. Тагдырын согуш аныктаган украиналык Галина апа тууралуу баяндайбыз. Владимир Путин Россиянын президенти катары 4-чү жолу ант берди. Кремльде өткөн салтанаттуу аземде Путин Россия үчүн бүгүн жана болочокто мүмкүн болгондун бардыгын жасоо анын бул жашоодогу башкы максаты экенин айтты. Бүгүнкү инаугурация Путиндин 20 жылдан берки бийлигинин дагы 6 жылга узартты. Өзүнүн иш бөлмөсүнөн кайрадан инаугурация боло турган чайды көздөй. Владимир Путин бүгүнкү азем тек гана анын узак башкаруусунун уландысы экенин айтты. Бул жолу президент патриоттуулуктун белгиси катары Орусияда жасалган жаңы лимузин менен Кремльдеги шаан шөкөттүү аземге кирип келди. Путин бул жолдон 4-чү жолу басып өтүүдө. Эми ал Орусияда Иосиф Сталинден кийинки эле азыркы Орусияны эң узак башкарган лидер болуп калды. Дагы бир жолу Путин өз элине берилгендик менен кызмат кылууга убада берди. Спасибо за тот уровень искренне. Урматтуу Орусия жарандары, президенттик шайлоодогу мага көрсөткөн чыныгы колдооңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бул колдоону мен чоң саясий капитал жана ишенимдүү моралдык тирек деп кабылдайм. Бул колдоо менен Орусия мындан ары да өзүнүн күчүн бекемдейт жана адамдар жакшы жашай баштайт деген ишеним жана үмүт берет. Бирок аземге чейин ишемби күнү Орусиянын ар тарабында Путинге каршы митингдер өттү. Митингчилердин саны өтө көп болгону менен өзгөрүүнү талап кылган жаштар чыкты. Орусия эркин болот деген ураан менен чыккан митингчилер полиция менен кагылышты. Орусиянын аскерди колдоосу менен бийликте туруп келаткан президент Асадтын өлкөсү Сирияда болобу же шайлоого кийлишти деп айыпталган Америкада болобу, кайрадан жанданган Орусия батыш үчүн негизги көйгөй болуп келет. Мындан сырткары Скрипалдын окуясы дагы бар. Совет дорунда иштелип чыккан нервге таасир этчү. Уузат менен Солсберидеги орус чалгынчысы жана анын кызы ууландырылган. Москва муну жокко чыгарып келет. Президент Путин кайрадан бийликке келип жаткан чакта батыш менен болгон карама каршылыктын оң жагына өзгөрөрүнөн азырынча эч белги жок. Түркия аркылуу келген качкындар Европага баруунун жаңы жолдорун издөдө. Үстүбүздөгү жылы март айынан бери Түркиянын түндүгү аркылуу Грецияга 4000 качкын өткөн. Бул жолдо качкындар Грек аралдарына алып барган деңиз жолунан да көп керек деп жатышат. Мындан 2 жыл мурун Европа биримдиги менен Түркия келишим түзгөндө мигранттардын деңиз менен келиши оорлоп калган эле. Евроз дарыясы Греция менен Түркиянын чек арасында жайгашкан. Мигранттар ушул жол аркылуу Европага өтүп кетүүгө аракеттенишет. Сынып калкып жүргөн кайыкты көрдүк. Мен кийим сыяктуу жеке оокаттарды көп табам. Бирок досторум өлгөн кишилерди тапкан мисалдар көп. Дагы бир балыкчы өлгөн мигранттардын денелери калкып жүргөнүн көп көрөрүн айтты. Буга карабай мигранттар бул жерге келүүсүн токтоткон жери жок. Европага өтүп кетүүчү жолдордун бири жабылганда ар дайым башкасы ачылат. Мигранттардын жаңы агымында түрктөр дагы бар. Башкы көчөдө кезиккен бул кишилер өлкөсүндөгү саясий куугунтуктан качып жатабыз деп айтты. Грециядагы мигранттарды көзөмөлдөө борборунда жаш жигиттерден турган бир топ Евроз дарыясын кантип кесип өткөнүн көрсөттү. Тилекке жараша алар күндүз аман эсен өтүп алышкан. Бирок апрель айынын башында Жихан менен Дишар 4 жаштагы уулу менен дарыяны өтүүгө аракеттенген. Аны дарыянын агымы алып кеткен. Анын сөөгүн табышыбыз керек деп айтты апасы. Бирок шаардагы башкы моргдун кызматкери өлүкканада кичинекей баланын сөөгү жок деп айтты. Ушул баланы көрдүңөрбү? Жок, таба элекпиз. Анын ата-энесине жаман болгон турбайбы? Ооба, жаман болду. Балким анын сөөгү дарыянын түрк тарабында, балким 1-2 айдын ичинде табылат.
Бул окуяга карама каршы болуп, дагы бир ирактык 4 жаштагы бала ата-энеси менен аман эсен Европа тарапка өттү. Дарыяны өтүп жана каяктан түшкөнүңүздө кандай сезим пайда болду? Good. Абдан Very, very бактылуу good. сездим. Yes. Ахматтын ата-энеси кыздуу болду, кызынын атын Нужин деп коюшту. Ал жаңы турмуш дегенди билдирет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Иран менен өзөктүк келишимден чыгуу туура эмес кадам болот деп президент Трампка эскертүүдө. АКШ келишимден чыгып кетсе, Франция менен Германия келишимди күчүндө калтырууга аракет кыларын билдирди. Ирандын президенти Хасан Рухани кызыкчылыктары сакталса, Иран келишимдин ичинде калууга кызыктар деп билдирди. Израилдин коопсуздук министри, эгер Иран Сириянын аймагын пайдаланып, Израилге кол сала турган болсо, Израиль Сирия президенти Башар ал-Асадты жок кылып, анын бийлигин кулатат деп айтты. Узакка созулган жарандык согушта Иран президент Асадка аскердик колдоо көрсөтүп келатат. Израиль бул анын түндүк чек арасында коркунучту күчөтөт деп кабатыр болууда. Афганистандын Хост провинциясында жардыруу болуп, кеминде 17 киши мерт кетти. 37 киши жарадар. Жардыруу эл кечки намазга чогулган маалда болду. Ал арада Кабулдун коопсуздук күчтөрү жангештини атып өлтүргөнүн айтууда. Согуш табыштырган махабат баяны эчен кинону, романды жаратса, андай каармандар арабызда да бар. Теңир толук жоокерди издеп кыргыз жерине келген украин кызы 66 жылдан бери Кыргызстанда жашайт. Тагдыры согушта чечилген аялдын жашоосу жөнүндө кийинки баяндамада. Согуш аяктаган жылдар. Украина. Острог шаарчасында окуган 18 жаштагы Галина танк участкасынын аскерлери менен киного барып, бий бийлеп жүргөндө кыргыз жигити Саяк анын тагдыры болуп каларын билди экен. Саяк келип тургандан кийин эле баары үйлөнөбүз, эмне болсо дагы жакшы элешкенден кийин эле диплом деле алдым да Жунусова. Сразу Жунусова болуп калдым. 52-жылы кызды төрөбөйүнбү. Жолдошум экенине кайтканда атасы жөнөтпөй Галина Жунусова кызы экөө Украинада калат. 6 айлык баласын бооруна кысып, үйүнө айтпай, Кыргызстанга келген Галинанын ак таладагы жолдошун таап барганы өзүнчө баян. Саяктын тамын ондоттук. Өзүм жаңалашып калдым дагы, аларды кийиштим биринчи. Кайненемне ушу бир көрсүнөр эле таң каласыңар да. Эчтекеси жок, бир чапан менен. Өрөөндүн баарына орусча үйрөтүп, айылга жаңылык кылып огородду толтурган. Шырдак шырып, курутмайы менен кайны сиңдилеринин балдарына чейин тарбиялаптыр. Саяк экөөбүз ынтымактуу жашап, баары эле жашаган эле. Анан кийин ата керек да кызга. Только за этого я и приехала. Согуш тагдырын аныктап, Кыргызстанды байырлаткан Галина Жунусова жолдошу менен 2002 жылга чейин жашашты. Ал каза болгондон кийин небересин караган кылып, азыр Бишкекте турат. Эми спорт жаңылыктары. Арсенге алкыш. Арсеналдын менеджери Арсен Венгерге Эмират стадионунда өткөн соңку мелдешинде ушундай ыраазы сөздөр айтылды. Анын командасы Арсенал Бернлини 5-0 эсебинде жеңди. 68 жаштагы теги француз менеджер 22 жылдан кийин Арсеналдан кетүүдө. Ал күйөрмандарына рахмат айтып, Арсеналга колдооңорду үзбөгүлө деп айтты. Манчестер Сити Хаддерсфилд менен оюнду 0-0 эсебинде бүтүрүп, Премьер-лигада жеңишке жетти. 36 оюнда 94 упай топтогон Манчестер Сити өзүнүн күйөрмандарынын алдында Англис Премьер-лигасынын жеңүүчүсү болуп калды. Бул утуш Пеп Гвардиоланын Англиядагы ири жетишкендиктеринин бири болду. Жаңылыктардын соңунда тюлень менен кучакташуу кандай экенин көрсөтөбүз. Суучулдар Колин Питерс менен Джим Селф Британиянын Мен аралынын жанында сүзүп жүрүп, бул өтө меймандос тюленге жолугуптур. Тюлень аларды досундай жакшы көрүп, кучактап, эркелеп кеткен. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.